بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз тахажжуд намазынын сообуна тете боло турган ибадаттар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ошондон бүгүнкү 9-чу сабагыбыз. Ал Антанвия қиямал лейли қобла наум. Жатар алдын тахажжуд намазыны окуймун деген ниетте жатуу. Бул дагы тахажжуд намазынын сообуна жеткирет. Эгерде түндө туруп тахажжуд намазын окуй албай кала турган болсо. Аби Дарда радиаллаху анху ярфауху иля наби саллаллаху алейхи ва саллям кала. Абу Дарда Аллах анан разы болсун айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан пайгамбарыбыз айтты: "Мен ата фирашаху ва хува янви ан якума юсалли минал лейл." Кимде-ким кечинде төшөгүнө жатар алдын тахажжуд намазды окуймун деген ниетте жата турган болсо, фаголабат айнаху хатта асбаха. Кийин багымдат убакыты болгонго чейин тура албай кала турган болсо, кутиба лаху ма нава. Ниет кылып жаткан нерсенин сообу берилет. Ва кана наумуху садакатан алейхи мин раббихи азза ва жалла. Ал эми уктаган уйкусу Аллах Таала тараптан ан үчүн садака болот дейт. Бул хадисти Имам Насаи жана Ибн Мажа чыгарган, Шейх Албани Хасан хадистердин катарына кошкон. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, инна раджула ла яблугу би ниятихи ма ла яблугу би амалихи. Чындыгында пенде ниети менен иш аракети менен жете албаган соопторго жете алат. Эгерде пенде намаз окуйм деп ниет кылган болсо, жана ошондой эле садака берем деп ниет кылган болсо, орозо кармайм деп ниет кылган болсо, кийин мына ошол иштерди аткара албай кала турган болсо, Аллах Таала өзүнүн фазылы менен буларга ошол иштерди, ошол ибадаттарды аткаргандай сооп жазып коет. Мына ошондуктан биз ар дайым жакшылыктарды гана ниет кылышыбыз керек. Мына ошондо Аллах Таала бизге жакшылыкты берет. Эгерде ошол жакшы иштерди аткара албай калган болсок дагы анын соопторуна эргешебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде төмөндөгүчө айтат: "Мен саалаллаха шахадата бисидqi." Кимде-ким Аллах Тааладан чын ниеттен, чын жүрөктөн Аллах жолунда шейит болуп өлүүнү сурай турган болсо, "Баллагахуллаху маназила шухада ва ин мат ала фирашихи." Аллах Таала ал кишинин даражасын шахидтердин, шейиттердин катарына кошот, жеткирет дейт. Эгерде үйүндө төшөктө жатып өлө турган болсо дагы дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз кечинде жатар алдын тахажжуд намазыны ниет кылып жата турган болсок, андан кийин түндөс тахажжуд намазына ойгоно албай кала турган болсок, кандай бир себептерден же уйкубуз каттуу болуп тура албай кала турган болсок, анда Аллах Таала бизге түндөс тахажжуд намазы окуду дегендин сообун берет экен. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, бул ниеттин орду өтө бийик турат. Биз жөнөкөй эле адаттагы иштерибизде деле жакшы ниет кылып кое турган болсок, ошону ибадат деп ниет кылып кое турган болсок, анда Аллах Таала бул нерсеге бизге сооп бере берет. Жөнөкөй эле тамак жеп жаткан кезде, азыр тамакты жеп, мен Аллах Таалага ибадат кыламын. Тамакты жеп, үй бүлөмдү адал жол менен багамын. Тамакты жеп, азыр ушул бир жетимдерге, же бир муктаждарга, же үйдөгү бир муктаждык жумуштарымды бүтүрөмүн деген ниетти кое турган болсок, Аллах Таала мына ошол нерсеге дагы бизге сооп бере берет. Мына ошондуктан биз ар дайым ниетибизди түздөөгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошонун эле тескериси, урматтуу мусулман бир тууганым, жаман иштерди ниет кылуудан алыс бололу. Эгерде жаман иштерди ниет кыла турган болсок, чын жүрөктөн ниет кыла турган болсок, бирок ошол жаман ишти кийин аткара албай турган болсок, анда Аллах Таала мына ошол жаман ишти, мына ошол күнөө ишти кылды дегендин күнөөсүн бизге жазып коет. Мындан этият болушубуз керек. Өзгөчө кечинде жатар кезинде багымдатты ниет кылбай жата турган болсок, эртең мен саат 9-да турушум керек, же саат 8-де турушум керек, туруп жумушума барыш керек деп багымдатты ниет кылбастан ошол жумушту ниет кылып жата турган болсок,
анда Аллах Тааланын астында биз эки эсе күнөөкөр болобуз. Биринчиси ошол багымдатты окубаган себептүү, экинчиси багымдатты ниет кылбаган себептүү дагы Аллах Тааланын астында чоң күнөөкөр болуп калабыз. Анткени бул чоң күнөөлөрдүн уланты бериштик. Ошол ишти кылбаймын деп, ибадатты кылбаймын деп ниет койбоштук бул өтө оор күнөөлүү эсептелинет. Ошондуктан биз бул нерседен сак болуш керек. Мына ошонун эле тескериси биз жатар кезинде тахажжуд намазын ниет кылып жата турган болсок, багымдат намазын ниет кылып жата турган болсок, Аллах Тааланын бизге жардамы болот. Аллах Тааланын бизге тавфикы болот. Ошондуктан алымдар айтат, сенин ниетиңе жараша эле Аллах Тааланын жардамы келет дейт. Сенин ниетиң толук боло турган болсо, Аллах Тааланын жардамы сага толук болот. А сенин ниетиң кемчиликтүү боло турган болсо, Аллах Тааланын жардамы дагы сага кемчиликтүү келет дейт. Мына ошондуктан жатар кезинде биз багымдатты ниет кылып жата турган болсок, тахажжудду ниет кылып жата турган болсок, чын ниетибизден Аллах Тааланын жардамы бизге мына ошончолук болот экен. Ал эми ушунун тескериси биз күнөө иштерди ниет кыла турган болсок, бирок ошол күнөө иштерди аткара албай кала турган болсок дагы Аллах Таала бизге күнөө жазып коет. Мындан биз сак болушубуз керек. Алымдарыбыз айтышат, кафир адамдын дейт, дозокто түгөлтү калып кетүүсүнө эң чоң себепкер болгон нерсе анын жүрөгүндөгү ниет болчу дейт. Анткени жүрөгүндөн Аллах Таалага ибадат кылбайм деген ниети бар эле, Аллах Таалага ыйман келтирбейм деген ниети бар эле, Куранга ээрчибеймин, пайгамбарга ээрчибейм деген ниети бар эле дейт. Мына ошол жүрөктөгү ниети себептүү, түгөлүктүү Аллах Таалага ибадат кылбаймын деген, түгөлүктүү Куранга ээрчибейм деген жүрөктөгү жаман ниети себептүү Аллах Таала буларды түгөлдү дозокко калтырып коет дейт. Ал эми мусулман адамдын ыйман келтиргенден кийин жүрөгүндө Аллах Таалага намаз окуймун, күнөөлөрүмдөн тооба кыламын деген ниети бар себептүү Аллах Таала күнүндө алардын ошо кылган күнөөлөрүнөн тазалап, аны бейишке алып чыгат дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз ниеттерибизди ар дайым сактайлы, жана ар дайым жакшы нерсени ниет кылайлы. Эгер жаман ишти ниет кылып жүрө турган болсок, мына ошол нерсенин үстүнө жан берип кала турган болсок, эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын астында мына ошол жаман ниетте тирилебиз. А эгерде жакшы нерсени ниет кыла турган болсок, Аллах Тааланын астында мына ошол жакшы нерседе тирилебиз. Бир жакшы ишти кылам деп ниет кылып жүрүп, ошону аткара албай да жан берип кала турган болсок, Аллах Тааланын астында мына ошол ишти кыламын, ошол ибадатты аткарам деген ниетте тирилебиз дагы, мына ошол нерсебизге ажыр соо ала беребиз. Бул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юбасун-нас ва ла ниятихим". Адамдар кыямат күнүндө өздөрүнүн ниеттерине жараша тирилишет дейт. Момун адам иш аракет менен кыла албаган нерсени, күчү жетпеген нерсени ниет менен кылып, ошол нерсени аткара алат экен. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнө 4 кишиден турат дейт. Бир кишиге Аллах Таала илим берген, жана ага байлык берген. Ал илими менен байлыгын туура жолго иштетет дейт. Экинчи түрдөгү адам бар, ага Аллах Таала илим берген, бирок байлык берген эмес дейт. Ал илими менен ошол туура иштерди билип, туура иштерди ниет кылат. Аллах Таала мына ошол нерсеге жакшы соопторду берет дейт. Үчүнчү түрдөгү адам бар, Аллах Таалага илим дагы берген эмес, бирок ага байлык берген дейт. Мына ошол илими жок болгон себептен байлыгын ар кандай жолдорго иштетип, мына ошондой күнөөлөргө ээ болот дейт. Ал эми 4-нчү түрдөгү адам бар, Аллах Таала бул адамга илим дагы берген эмес, байлык дагы берген эмес. Бул ошондой илими жоктугунан жаман күнөө иштерди ниет кылат. Аллах Таала мына ошол күнөө иштерди ниет кылгандыгы себеп дагы мына ошол күнөө иштерди кылды деген нерсени жазып коет дейт. Аллах Таала баарыбыздын ниетибизди түзүгөн болсун, ар дайым жакшылыктарга байлаган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.